Жалал Абад шаарында бүгүн өтө жакшы жаңылык десем болот. Мына Ош, Баткен, Жалал Абадта спорт интернаты жок эле да. Былтыр ошо бөлүнгөн бизге 2 миллиард акча каражаттын негизинен биз ушуну билим берүүдөн спорт департаментине өткөзүп берип, толук реконструкциядан өткөрүп, мына пайдаланууга бүгүн берип отурабыз да. Кудай буйруса бизде толугу менен бүткөн айрым кемчиликтери бар. Аны дагы мына иш жүрүп атканын байкадык да. Кудай буйруса ушул жатак мектептен, спорт жатак мектебинен мыкты спортчулар чыгат деп толук ишенебиз. Бүгүнкү күндө 100дөн ашык балдар окуп тарбияланып атат экен. Мына бул жагы Баткенен, бул жагы Таластан келишкен балдар. Анан кыздарыбыз дагы артта калбай, спортту сүйгөн кыздарыбыз дагы келип, бүгүнкү күндө ушул күрөш боюнча биздин 10 кызыбыз ушул күрөш боюнча мына окуп атышат да. Анан булар бир эле спорт менен гана заниматься этпей, химия, физика, кадимкидей эле билим берүүнүн программасында окушат. Спорттук залдар азыр оңдоо түзөө иштеринен өтөт. Анткени тендерлар жарыяланды. Бул жерден Садыр Нуркожоевичтин президенттин фондунан акча бөлүнүп берилген. Ал жерде азыр тендерлар жарыяланып, бул жерде бокс залы, оор атлетика залы, дзюдо залы, анан медициналык комплекс дагы оңдоо түзөө иштеринен өтөт. Бүгүнкү күндө спорттун оор атлетика күрөштүн түрлөрү, анан дзюдо боюнча залдары даяр. Бүгүнкү күндө уже окуу машыгуу жыйындарын өтөрүшсө болот. Жакшы экен бардыгы, мага жакты. Ошо спорттун кайсы түрүн? Эркин күрөш боюнча борьба. Ошо эртеңден баштап тренировка башталат экен. Ошо Келечекте максатың кандай? келечекте чемпионка болуу. Кыргызстан желегин көтөрүп, буюрса.